премияңызды бема канча түштайлы? Бир ай отурган. 3 жуманкы айткан. Акыркы каталогдо мына азыркы 15-те. 15-те старший директорлукта аштым. Но мен артымдагыларды Крупный лидерлер бар да? Крупный лидерлер бар. Старший вице-директор чыгардым. Мен мында мен ушунча старший директор аштым, мага ушунча айлык түшөт деген нерсе болгон жок, чтобы мен айлыктан кызыккан жокмун, чтобы артымдагыларды чыгарыш керек болду менин максатым. Кыргызбаева Зарипа эжени чыгардым 19%ке. Андан кийин Кашимжан кызы Айсул Миңбалы аны чыгардым. Андан кийин Диле эжени аракет кылайлы дедик, бирок ага кичине эме болуп калды. Кыргызстандагылар кичине төлөнбөй туруп калды дагы. Кичине жетпей калды. Ошондо мага общий түшкөнү где-то 26 миңдей түштү. Нормально, все равно нормально. 21 күндө 26 миң. Москвада көбүнчө күнүнө 1000 рубль. 37 миң болот экен. Бир айга эсептегенде 37 миң болуп калат экен. А так андан деле көп түшөт да. Ага чейин көп деле түшкөн учур болгон да. Ага чейин көп деле түшкөн. Ошол эле шартта эми эртеси күнү эле Нуризат молодец, аябай бизге сон мотивация берип сразу айлыгын 40 канча миң алды? 38 миң алып жүрөт. 38 миң. 43 деп көрдүм ошо. 38 Миран. Миран 43. Сиздики? Меники 27 миң чыкты. 21 күндө 27 миң чыкты. Мурункуда 18 миң алып анан коротуп бир 12 миңден ашып калган экен, общий 40 миң турат. Классно. Ошондо бир айга 38 миң 500 болду. 38 миң 500 бир айда. Мага бул каталогдо 23 миң чыкты. Себеби менин артымда 15%тен үчөө бар, 12%тен бирөө бар, 9%тен экөө бар, менде көбүрөөк да. Артымда өсүп келе жаткан лидерлер. Мына караңыздар. 32 миң 800. Мына караңыздар, аз бул жерде ушунча директор болуп ушунча алабы дебешиңиздер керек. Сразу мен бул жерде сиздердин немеңиздерди бузамын. Себеби дегенде бул кыздарда аябай аркасында чоң лидерлери бар. Лидер чыгарыш кыйын. Мисалы үчүн өзүң чоң айлык ала беришиң мүмкүн, 40 миң 50 миң алышың мүмкүн. Но аркаңда лидерлериң майда болсо, андай толку жок. Сен андай директор статусунда жүрө бересиң. Серебряный боло албайсың, золотой боло албайсың, жана Италияга бара албайсың. А буларды азыр аркасынан прям сайып турган 15-19%-тери бар. Булар эртең прям 10 миң, 20 миң балга оңой эле секирип чыгып кетет. Ошондо айлыгы уже 70 миң, 80 миң айлык алып аткан болот. Но Гүлназияныкы да мисал. Гүлназия көпкө чейин премияны 40-50 миңде жүрдү. Өспөй атты. Жок, 30-40 миңде жүрдү. Ушундай болуп жүрдү. Андан кийин арадан бир жылга жакындаганда уже 90 миң. 100 миңдей айлык алат, мисалы үчүн. Азыр уже 100 миң эмес, 100 миңден көп алат. 130-150 барат да, канча? Немес айына чакканда. Айына чакканда 150 барат да. Иштегенде 2 жыл болду. Башында ошондо бизде да ошондой болот эле. Башында мен кайра киришкенде ошо 40-50 миңде жүрдүк бир айга. Андан кийин акырындык менен 70-80 өсүп баштады. Бир айга эсептегенде. Анан 100дө көп убакыт турду. Неге дегенде биз лидерлерди өстүрүп аттык. Бул жерде эки жол бар да, бирөөсү сиз клиенттердин санын көбөйттүңүз, акча көп чыгат сизге. Лидерлер жок. Ооба. Бирок андай келечекте өспөйсүз. Же лидерлерди өстүрүп баштайсыз, айлыгыңыз азая баштайт. Сиздер ошол жолдо жүрөсүз. Башында айлыгыңыз азая баштайт. Бирок премияларга аябай сон түшөт. Анан Премия түшкөндө көзүңөр ачылат. Анан кийин алар директор болуп, жандай 4 миң балл, 5 миң балл бере баштайт ошо директорлерге. Ошондо резко-резко жүзүңдөн алып. Азыр айтып кетмекчимин. Сен как бы келечекке азыр как будто бы вложение кыласың. Ошондой да. Сенин азыр айлыгың азайды вакытча. Вложение кылып атасың. Ошол артыбыздагы лидерлер дагы айлык алганда биз сүйүнөбүз. Алар айлык алганда уже силер сүйүнүп мындай Алар жакшы айлыктарга чыга башлаганда эки адам. Ошондо сенин айлыгың резко чоңой баштайт. Ооба. Азыр бизде аябай чоң акчалар түшөт. Мында 176 миң түштү. 21 күндө группага таштадык. 21 күндө. Видео тартып чыгара элекмин, общий бонусу жана башкалар болуп. Апалар 596 миң. Жок, ал өткөнкү мына каталогдо. Жок, мен вообще общий айткам да. 596 миң мисалы счётто жүрдү. 176 миң, азыр 21 күндө 176 миң алдык. Бирок ошол эле учурда биз бриллиант директору болгондуктан. Бир айга которгондо 250 миң болду. 250 миң. Биз бриллиант директор болгондуктан азыр постоянно бул лидерлер обязательно бриллиант болот. Себеби дегенде булар азыр бриллианттын үстүнөн иштеп атат. Сразу айтып кетебиз, чыныгы бизнес бриллиантовый директордон башталат. Серьезный бизнес бриллианттан, чоң серьезный бизнес бриллианттан башталат. Анткени всегда бриллиантовый биздин командабыздын аты бекеринен бриллиант эмес, бриллиантовый директор бололу деп максат кылыңыздар. Анткени бриллиантовый директор болом деп максат койгондо силер 6 директорго уже шанс берип атасыңар өсүп чыгышыначы. Анысы аз келгенсек, бизде бонус развитие бар. Азында Гулсана 120 миң премия алса, бул жак 120 миң, бул жак 120 миң премия алса, уже 360 миң премия болот да.
бардың арты кошкондо булардын премиясынан бизге еще 30% компания выделять этип берет. Бул деген почти что 120 миңге жакын, 110 миңдей. 3 эле кишиден бизге 110 миңдей акча түшөт. Жөн эле биз бриллиантовый директор болгонубуз үчүн. Жакында Кеңешова Самара 120 миң премия алат, 180 миң Гүлназ Борбоева алат. Андан отдельно акча түшөт. 400 миңден уже тоже 1200, то есть 120 миң премия бизге түшөт. 400 миңден 120 миң. Көрдүңүздөрбү? Бриллиантовый директор болгондун пайдасы аябай чоң. Бизде Мирзат Макула деген миллион алган. Ошондой бонус развитиеденчи. Ошондуктан азыркы учурда силердин зарплатаңар аз болуп атканы менен, то есть аз эмес, бул жакшы. Силер эң сонун. Эң сонун. Сонунда неме кылып атасыздар, реально доказали, кантип иштеп атканыңызды ушул жерде да көрсөтүп атасыздар. Ушундай бала менен ийгиликке жетип, азыркы күндө канча айлык алып атасыз? 21 күн сайын? Чегиде 42 миң. Вау, сонун тебе 42 миң. Көбүнчө директорлор бизде зарплата көбүнчө 27 миң, 30 миң алат да, башына 42 миң вообще сонун. 3 жумада гана түшкөн акчасы. Так. Азыр пока ашчасына бербей турабыз. Канча балл менен ошо 42 миң айлык чыкты сизге? Чегиде 4 миң ачылып, 4 миң ашты да. Вау, балыңыз 4 миңден ашып кетти. Сонун. Только гроз болот, да, что ли? Снимать этип элексизби? Эттим. Азыр снимать этип келди. Просто жаныңызда барбы, жокпу? Бар. Давайте көрсөтөбүз ошондой реалистичныйраак болуш үчүн. Мына Роза Султан беремби? Эле жарым алып коюп бирөө таштап кетем ошончо. Жарымы жокпу? Эме бар да. Жарымы бар. Жарым болсо да ошону көрсөтөбүз. Жарымы бар. Мына Фаберликтин сумкасы. Аябай сонун. Мына дет памперстер жүрөт биякта. Так, болгон айтып жатат, жөнөкөй ичи таза адам экен дейт Берзат эже. Рахмат. Мына акчасы көрүңүздөр. Вообще сонун да. Зарплатасына жарымын таштадым дейт, мына жарымын уже снимать этип келиптир. Тойго таштап. Тойго таштап. Классно. Лидерлерге айтарым, мына сөз иштегиле, бул иште сонун бизнес, сонун жашоо. Фаберликке келип мен акча деп келгенмин, бирок акча эле эмес, мен мындай түп тамырыман өзгөрдүм да. Өтө мындай көп адамдар менен сүйлөштү, үйрөндүм. Мен мисалы Фаберликке келгенде бирөөлөр сүйлөсө, мен ошолордун сөзүн укпай эле оозун карап мындай оюмду жоготуп берчү элем да. Булар мынча көп сүйлөйт экен деген эле ой менде болчу эле да. Мынча көп сүйлөйт экен, бул деген бул ошол менен убакыт өтөт эле дагы эмне сөз айтканын мен билбей калат элем да. Анан Фаберликке келип мен сүйлөштү үйрөндүм. Адамдар менен мамиле кылышты үйрөндүм, акча табышты үйрөндүм. Мындай көп жакка өзгөрдүм да. Анан ошон үчүн ошол нерселерди сонун чөйрө таптым да. Ушундай ошон үчүн мындай уктап аткан лидерлер иштеш керек, ойгонуш керек. Анан мен негизи Базар Коргондун кызымын. Кара Дария Сузакка турмушка чыккам, Жалал Абадта жашайм. Кара Дария. Неме жолдон Сузакта. Ушул команда, бриллиант командасына келген бриллиант, ар бир бриллианттарга сөз түрдө бриллиантовый директорго чейин аракет кылсаңыздар, берекет берет. Ким аракет кылса, Кудайым ошого берет. Өзүңүздөр биринчи максатыңыздарды коюңуздар, максат койгондо обязательно жазыңыздар. Мен бир жагы неме бар я, мен максат жазганда кышка директор болом деп жазып койгон экем да. Ошого по-моему көп турдум окшойт деп койдум. Атак мен август айында эле болсом болот деп. Атак мен ии максат деп туратым, карасам кыш айында директор болом деп. Именно ошо максатыңыздарды түшүрүңүздөр кагаз менен. Анан ошо алдыңарга койгон максатка умтулушуңар керек. Келдиңер, ишти баштадыңарбы, до конца баргыла. Мисалы үчүн мен ушул каталогда директор болом десек, демек болот экенбиз, э? Сиз суукта болом деген ошончо суукта директор болот. Кышта деп коюптум. Мен кышта, декабрда. Декабрда болдуңуз да? Декабрда кышта деп жазыптыр. Мына ошо эмнегедир кышта деп жаздым, билбейм. Ошо меңер ойлонгондо ошого неме кылса керек. Ишенич болуш керек да. Мисалы жөн эле келип эле волшебный пендель берип койчу. Уктап жаткан лидерлерге сиздер ошол жазылдыңыздар, жазылганда сиздер менен эле тең жазылып калган адамдар бар. Ошол адамдардын результатын карагыла. Сөз түрдө результатын карагыла, и аябай обидно болот. Эгер сиздер менен чогуу баштаган, ошол сиздер менен эле чогуу жазылган ошол лидерлер, сиздерден балдар аябай жогору, эртең эле бизде сонун саякаттар бар. Ошол саякаттарга илешип, же болбосо айлыктардын көрүп алып аткандарын көрүп, кийин сиздер уже будете локти свои кусать. Кийин уже поздно болуп калат. Кийин деле аракет кылсаңар болот, бирок сиздер нашар уже артында болосуңар. Ошондо кылбаптырмын дейсиңер. Убакыт эч качан мындай
убакыт келгенде кылам деп жүрө беришет. Балдарым чоң өсүн, убакыт эч качан келбейт, убакыт только кетет. Бир бай деле кедей деле 1 минутасын, даже 1 секундасын деле артка чейин жылдыра албайбыз. Ошон үчүн бүт бар жокту надо делать здесь и сейчас, азыр болуш керек. И никогда не откладывайте. То, что можно сделать сегодня, никогда не откладывайте. Evet, точно сонун сөздөрдү айтты. Биз бул жерде Жылдызга терең ыраазычылык билдиребиз, анткени биз улуу урматтуу бриллианттар, навишоттун баары бриллиант болосуңар, Кудай буйрса. Мен мотивацияңар, бул менен берген мотивация, бул моментальный мотивация. Силердин ар бириңердин өзүңөрдө мотивация болуш керек. Силер мисалы, мен өткөндө, кстати, базарда бирөөнү көрдүм, баласына жанагы сатып бер деп ыйлап атат, чыркап ыйлап атат. Кетти сатып бербейчи, баласын уруп атат. Аны чакырып келип, эмне өзү деп, ала турган нерсеси 20 сомдук жанагы суу аткан пистолет экен. Ошону алып берип койдум. Мен ошого дагы, ошол уят нерсе балдарыңыздарга качан эчтеке сатып бере албай, айткан нерсесин сатып бере албай аткан ушул уят. Силер каталог көтөргөндөн уялып атам деп атасыңар кээбекер. Силер ошо балдарыңарга эчтеке сатып бере албай атасыңар, каалаган нерсени. Балдарыңарды каалаган мектебине окута албай атасыңар. Университетте деле каалаган, мисалы контракт төлөй албай атасыңар, өзүңөр студенттер болсо. А бизде айтып бер, өзү контракт төлөп окуган. Ушуну силер ата-энеңерден акча сурап, аларды кыйнап, алар силерге ата-энеңер прям көз жашын төгүп, кредит алып контрагыңарды төлөп атат. Мына ушул нерсе уят. Студенттер болсо ушул нерседен, мына ушул силерге мотивация. А өзүңөр ошо контракт төлөсөңөр кандай сонун болот эле. А силер бизге окшоп саякатка баргандан эмне уяласыңарбы? Мына ушул силерге мотивация. Саякатты мен биринчи саякатка чыгышым чынында эле Үскөлгө эле барат элек. Саякат деген нерсе вообще сонун экен. Ультра, мен айтып түгөтө албайм ал нерсеничи. Ушул нерсе силердин колуңардан келбейби? Саякаттагыңар келбейби? Эгер саякаттагыңар келсе, акча көп, кимге жакпайт? Мен акчам аз толуп турат, түгөнбөйт акчам. Любой жерде акча. Ушундай нерсе кимге жакпайт? Ушул мотивация эмеспи силерге? Мына Самара койнабыз, каалаган жерден любой шикарный обед кыла алабыз. Азырчы обед кылып келебиз. Азыр обед кылабыз. Ушул нерсе кимге жакпайт? Хотя мурда универдеге айтып койсун. Гайыр арзан дейт эле, эмне универге бара элсек. Универ бар, эмне универде деген студенттер эмнеге Наубляк деген кафеге киргенбиз. Анан карасак шашлыктар 90 сом, 90 сом экен кой деп чыгып кеткенбиз бир жолу. Универге кирсе элек. Ал жерде оромо калат, арзан, студенттер ошол жерге кирет элек. Азыр мисалы шаардын каалаган жер, өзүбүз каалаган жерден киребиз. Азыр, кстати, обедке ошондой нерсе чындап айтайын, кимиңерге жакпайт, жакпаса, пожалуйста, отура бергиле. Өзүңөргө ушул жашооңордон уялбасаңар, ушул жашооңор жакса, пожалуйста, отура бергиле. Биз силерди кыйнабайбыз. Мага, например, айттым, жеткен жерибизге жетип алып, биздики дальше кете берет эми, токтобойт. Силер жетпесеңер деле кете беребиз да. Өзүңөр үчүн иштегиле. Өзүңөр үчүн ушундай жашооңор биздикиндей болуп өзгөрсүн десеңер, биздин деле жашообуз 1 жыл мурун куну силердикиндей болчу. Эчтекеге жетпейт эле алган акчабыз. Ооба, жетпейт эле. Бирөөнүн көзүн карап жашайт элек. Акча түгөндү дейт эле, менин күйөөмчү, акча ошо мен берген акча түгөндү, мынча тез түгөнөт дейт эле. Азыр менин акчам деги эле түгөнбөйт, вообще түгөнбөйт. Ушундай жашоону кааласаңыздар, иштеңиздер. А иштеп коюш оңой эле, бизде даяр нерсе, даяр системаны эле колдонуп, эми аз акчаны жасаш кыйын деп айтабыз го, жасаш кыйын, конечно, бирок бул күндөр өтөт. Биз ыйлаган күндөрүбүз өттү. Күн уйкуну, түн уйкуну кесип иштеген күндөрүбүз ошол өтүп, азыр билинбейт. Кантип иштегенибизди билбейбиз, азыр унутуп калдык. Ошондой күндөр өтүп кетет. Жакшы иштедим экен деп бая сурап бердим. Мен кантип жакшы күндөр эстетип коюңчу келгенден кийин ошо өтүп кетет. Жаман күндөр билинбей эле калат. Сиздер ошон үчүн бардыгыңыздарга каалап кетем, результат көрсөткүлө, результатыңыздарды күтөйлү. Чтобы каждый Жалал Абадка барып атабыз, Жалал Абадка ар бир директор чыккан.